Данияр Исаев. Кара тактайдын сыры. Биринчи бөлүм. Кайтып келбеген кабарчы. Жайдын аптаптуу күнү. Бишкек. Саат кечки 7 чамасы. Бакыт телефонун үнсүзгө коюп, ноутбугундагы документке көз теккен бойдон отурду. Ал Ала Тоо гезитинде иштеген кабарчы. 10 жылдан бери саясат, коом, тарых багытында макала жазып келет. Бирок акыркы айларда эч нерсеге көңүлү чыкпай калган. Окуялар кайталангандай сезилип, чыныгы журналисттик иликтөө кылууга шык издеп жүрдүм. Тамчы чайын ичип жатып, почтасына жаңы келген катты байкады. Темасы: эгер муну ача турган болсоң, артка жол жок. Жөнөтүүчү: Жолдошбек уулу Кубат. Бул ысым мага тааныштай сезилди. Бир кезде тарых музейинде иштеген, эски жазууларды изилдеген, көзгө көрүнбөгөн табылгалардын артынан түшкөн кызыктай адам болуучу. Бир ирет Бакыт андан интервью алгам эле. Ошондон бери кабарсыз калгам. Азыр болсо бир нече жыл өткөндөн кийин жөнөткөн электрондук кат Бакыттын жүрөгү бир чочуп кетти. Катта болгону бир сүйлөм бар экен. Түштүктөгү Ак Кыя айылында кара тактайды сактап жатышат. Эгер мен жок болсом издебе. Бирок чындыкты жаз. Бул тарых сеники да. Каттын астында файл тиркелиптир. 1932 Кара тактай эсеп докс. Бакыт файлды ачты. Ал файлда 1932 жылы Кытай менен чектеш аймактагы тоо кыштактарынын биринде дайынсыз жоголгон советтик экспедиция тууралуу купуяча маалыматтар бар экен. Ал экспедиция Кыргызстандын тоолорунда Кара тактай деп аталган. Жазуусу бүдөм, бирок энергиясы күчтүү. Ташка түшүрүлгөн бир табышмактуу буюмду издеп кеткен экен. Бирок 7 адамдын баары жоголгон. Кайтып келген эмес. Кийин андагы материалдар жабылып, архивге түбөлүккө катылган. Бирок Кубат ошол архивден бир көчүрмө алып калган өңгө. Демек, ал бир сырды таап алган. Бирок азыр өзү кайда? Бакыттын телефонунун экраны жарк этти. Белгисиз номер. Ал жооп берди. Алло. Сизге кат жөнөткөн адамды Кара Кулжа милициясы издөөдө. Ал 2 күн мурда жоголгон. Сиз жакындан тааныйсызбы? Деди катуу үн менен сүйлөгөн киши. Бакыт бир ирмем демин ичине катып калды. Жок, жакында эле каталгам, бирок ал кайда экенин билбейм. Эмне болду ага? Ал айылдык мүрзөдө табылды. Колунда күйүп кеткен кагаз жана ташка окшогон нерсе бар экен. Бирок белгисиз бир жазуулар менен. Бул сизге түшүнүктүүбү? Түшүнүктүү эмес, деп шыбырады Бакыт. Бирок ичинде бир күч ойгонуп жатты. Бул жөн кат эмес эле. Бул жолдун башталышы болчу. Эртеси таңкы 5те Бакыт кичинекей рюкзагын көтөрүп, Баткенге уччу каттамга билет алды. Себеби Кубат айткан Ак Кыя айылы ошол аймакта экен. Аны эмне күтүп турганын, ким менен жолугаарын жана Кара тактай эмне экенин билген жок. Бирок туманда калкып көрүнгөн тарыхтын кандуу издери, сырдуу өлүм жана жазылбаган барактар анын жан дүйнөсүн буга чейин мындайча селтинткен эмес. Ал билүүчү эмес, бул сапардан кийин анын жашоосу түп тамырынан өзгөрүлөрүн. Экинчи бөлүм. Ак Кыядагы көздөр. Таңкы шамалдын илеби Бакытты аэропорттун эшигинде тоскон. Баткенге конгондон кийин аны эски, чаң баскан Honda Step вагон тосуп алды. Айдоочу Амангелди аттуу жымжырт мүнөз киши экен. Туура 2 сааттык жолдо ал дээрлик сүйлөгөн жок. Бакыт болсо терезеден тоолорго тигилип, ойлуу кете берди. Ак Кыяга жакындап калдык, деди Амангелди акырында. Бул айылга келген киши көп болбойт. Өзгөчө шаардан келгендер. Бакыт баш ийгеди. Эч нерсе дебеди. Бирок ичинен бир нерсе кыймылдап турган. Кандайдыр алыстан өзүнө тигилген көздөрдү сезип жатты. Сыягы Кубат жөн айткан эмес. Айыл кичинекей, жада калса карталарда да анча көрүнбөйт. Чакан дарыяны бойлой тизилген саман тамдар, алыстан көрүнгөн чириген мал сарайлар жана эң четинде жайгашкан эски үй. Кубаттын үйү ошол экен. Милиция убактылуу мөөр басып кетиптир. Бирок Амангелди ачкыч тапшырып жатып, сизди күтүшкөн окшойт. Ичкери кирсеңиз, өз көзүңүз менен көрөсүз, деди да кетип калды. Бакыт эшикти ачып үйдүн ичин карап туруп калды. Бөлмөдө чымын учса угулат. Баары чаң баскан. Бирок үстөлдө жалгыз гана буюм таза бойдон. Кара таш. Чын эле кара гранитке окшош салмагы 3-4 килограммдай болгон
Бул таш жалтырак жана жылмакай. Бетинде табышмактуу белги бар. Айлана формасындагы, тегерегине түшүнүксүз символдор чийилген. Анын жанында эки барак кагаз жатты. Биринде куулуп кеткен, жарым-жартылай күйгөн жазуу. Кара тактай көз караш. Ал сен караганда карайт. Сенин ким экениңди көрөт жана сени өзү тандайт. Экинчи баракта Кубаттын өз колу менен жазган үңгүү каты бар эле. Бакыт, мен муну таап алгандан бери уйкум качты. Бул таш жөн жерден келбеген. 1932-жылдагы жоголгон экспедиция ушуну издеп келген, бирок эч ким кайтып барган эмес. Алардын мүрзөсү ушул тоо этегинде. Мен көрдүм. Мен сүйлөшкөнсүдүм. Алар тирүү эмес, бирок кайтып келгиси келет. Бул тактай алардын куралы. Бакыт бир силкине түштү. Эмнеге ушундай жазбам? Кубат акылынан айнып калган беле, же чын эле көрдү, сүйлөштү. Дал ошол учурда терезенин сыртынан кимдир бирөө карап тургандай сезилди. Ал шыпылдап барып, терезени ачып жиберди. Бирок сыртта эч ким жок болчу. Болгон алыстан угулган жалгыз үн шамалга кошулган аялдын моңдуу ые. Бакыт чочуп кетти. Кайра үйгө кирип, кара ташка кайрылып карады. Эми ал таш үстүндө мурунку белгиден башкача нерсе пайда болуп калгандай болду. Сыягы ошол белгини Бакыт өз колу менен жакындан караганда гана пайда болгондой сезилди. Ал сен караганда карайт. Эси башына түшкөндө гана ал ташты жука кездеме менен жаап салды. Бир маалда сырттан таяк таянган карыя кирип келди. Амангелдинин атасы экен. Сен Кубатты издеген жигит турбайсың да? Деди ал шыпшына. Кел, сага бир нерсе айтам. Бирок кулагыңды бекем карма. Бакыт үн катпай отурду. Бул айылда түн ортосунан кийин киши баспайт. Ким кара тактайга тийсе, аларды кайткандар издейт. Сыягы Кубат алар менен байланышты бузган, бирок токтото албай калган. Кайткандар? Бул аймакта 1932-жылы дайынсыз жоголгон 7 киши бар. Алардын сөөгү да табылган эмес. Элдер алар өлдү дешкен, бирок айрымдар ошол түндөн бери түшүндө сүйлөшөөрүн айтышат. Алар кайтып келүүнү каалашат. Анан кара таш карыянын көзү тумандады. Ал тактай эмес, ал эшик. Эгер туура ачылса, тиги дүйнө менен бул дүйнө биргет, бирок мөөр жок. Ошол мөөрдү издебе. Эгер тапсаң, кеч боло турган убакыт келет. Бакыт бул сөздөрдү түшүнгөн да жок. Четке каккан да жок. Бирок ичкен суусу муздай түшүп, жүрөгү дүркүрөп уруп жатты. Аңгыча түн кирди. Ал үйгө жалгыз келди. Түн ортосу. Кара таш үстүндөгү кездеме өзү кыймылдагандай болду. Эшик шыгыр этти. Бирөө же бир нерсе сыртта тургандай. Биринчи белги берилип жаткандай сезилди ага. 3-бөлүм. Жетинин мүрзөсү. Түн. Үйдөгү саат түнкү 2-ни көрсөтүп турду. Жарык жок. Кара тактайдын үстүнө жаап койгон кездеме акырын жылып колго түшкөн. Бакыт тынч уктап жатты, бирок денеси тынчсыз. Бир маалда терезенин сыртынан кайрадан ышкырык угулду. Бул жолу апапак кызыл көздөр терезенин ары жагынан аны тиктеп тургандай сезилди. Көзүн ачканда бөлмөдө муздак аба бар экен. Кара тактайдын бетинде жаңы белги пайда болупту. Бул жолу ал символ эмес эле көз болуучу. Жандуу эмес, бирок Бакытка түз карап тургансып сезилген көз. Ал шашкалактап ташты кайра ороп салды. Жүрөгү катуу соолуп жаткан. Мындайды өмүр көргөн эмес. Кайда келип калганын эми түшүнө баштагансып үнсүз туруп калды. Бирок ошол маалда эшик такылдады. Кайрадан карыя келди. Бүгүн түнү сен жалгыз калбашың керек, деди ал. Эгер ушундай белги чыкса, анда жетинин мүрзөсү ойгонуп жатат дегенди түшүн. Жетинин мүрзөсү? Тарыхта 1932-жылы бул аймакка келген 7 окумуштуу советтик геолог жоголгон. Алар кара тактайды таап, аны издешкен, бирок кээ бирөөлөр ташты ойготуп алышкан дешет. Анан карыя сөзүн улантпай сыртты көздөй баштады. Бирок бир нече кадамдан кийин токтоп, артына карабай сүйлөдү. Эртең сага ошол мүрзөнү көрсөтөм, бирок эсиңде болсун. Сени издеп жаткан чындык өзүңө коркунуч алып келиши мүмкүн. Эртеси таң атпай Бакыт жана карыя айыл четиндеги дөбөгө чыгышты. Ал жерде дарактар куураган, топурак карарып, жыгачтар ийилип калган. Башка жерден таптакыр айырмаланып турган бул мүрзө айланасында кооз табият турса да өзүнчө бир дүйнөдөй сезилди. Мына, ушул жерде жетөө көмүлгөн. Расмий түрдө алар
Кар көчкүдөн курман болду дешкен. Бирок карыя жердеги жыгач белгини көрсөттү. Бул символду карачы. Бул ошол таштагы белгилерге окшош эмеспи? Бакыт тизелеп отуруп, жыгачтагы чейиндерди карады. Ооба, ошол эле жазуулар. Бирдей. Демек бул бекеринен эмес. Кубат муну түшүнүп калган, ошондуктан жоголгон. Карыя ооруш күндүнүп, артын карабай кетип калды. Бакыт болсо мүрзөнүн алдында жалгыз калды. Өзүн башка бир убакта, башка бир өлчөмдө тургандай сезди. Күн капыс караңгылай түштү. Бир маалда кулагына кылт эткен үнү болду. Артынан караганда топурактын арасынан кагаз чыгып тургандай болду. Ал кылдаттык менен тартты. Эски, нымжыттанган документ. Түздөн түз Москведен келген каттын көчүрмөсү. Анда мындай деп жазылыпты. Экспедиция номер 7. Максат объект Кара Т5 табуу. Коопсуздук деңгээли максималдуу. Көзөмөл аскердик. Ар кандай табылган мамлекеттик сыр деп эсептелинет. Катуу көзөмөл керек. Бакыттын колдору калтырай баштады. Бул табылга 1932 эле алар каралгы энергия же байыркы күч деп аталган нерсени издешкенин тастыктап турду. Демек бул жөн жердеги таш эмес. Бул бир убакта аскерлер менен байланышта болгон табышмактуу буюм болгон. Ошол учурда жер силкингендей болду. Төмөн жактан көмүлүп калган нерсе бир аз көтөрүлүп чыккандай, мүрзөнүн бир бурчу кыймылдай баштады. Бакыт шашкалактап кетти. Артына кайрылып чуркап жөнөдү. Артынан тумандын арасынан бир үн коштолуп жатты. Сен бизди таап койдуң. Эми кайра кайта албайсың. Үйгө кайтып келгенде кара тактай таптакыр башкача нур чачып турган. Анын үстүнө бир канча белгинин жанында жаңы бир сөз пайда болуптур. Келеси эшик Ош шаарындагы эски обсерватория. Бакыт ойлоно албай турду, бирок билип турган. Бул дагы бир жаңылбас белги болчу. Ал эми 1932 жылдагы жоголгон сыр эми гана толук ачыла баштаган эле. 4-бөлүм. Обсерваториянын көлөңгөсү. Бакыт кайра Бишкекке кайтып барууну ойлогон жок. Кара тактайдын бети көрсөтүп берген обсерватория деген жазуу анын сапары эми гана башталганын айгинелегендей болду. Кубаттын өлүмү, жетинин мүрзөсү жана табышмактуу белге булардын баары кандайдыр бир чоң табышмактын бөлүктөрү болчу. Оштогу эски обсерватория тууралуу ал мурда угуп жүргөн. Шаардын сыртында, чокуга жакын жайгашкан. Совет доорунда курулган, бирок азыр иштебей калган жай. Азыр ал жай тууралуу дээрлик эч ким сөз кылбайт. Бакыт ал жерге түшкө жууп жетти. Обсерваториянын эшиги кулпланган эмес экен. Ичинде баары чаң басып, караңгы, терезелер сынган. Бирок ортодо чоң телескоп дагы эле сакталыптыр. Ал жерде кандайдыр бир энергия тургандай сезилди. Ички бөлмөлөрдү кыдырып жүрүп, ал эски архивдик текчени тапты. Эң четинде коюлган катуу папканы ачканда, ичинде 1932 жылы жоголгон экспедицияга тиешелүү журнал бар экен. Журналда мындай деп жазылыптыр. Бүгүн биз объект Т5ке өтө жакындап келдик. Кара тактай деп аталган зат көз менен диктегенде өзгөрүүгө дуушар болууда. Доктор К анын тегерегиндеги гравитациялык бурмалоолорду байкады. Бул табылга башка дүйнөгө жол болушу мүмкүн. Бакыттын колдору калтырай баштады. Бул маалымат эч качан элге айтылбаган. Бул жөн гана таш эмес, башка дүйнөгө алып баруучу мөөр экен. Журналдын аркасында бүктөлүп салынган эски карта да бар экен. Ал картада Кыргызстандын түштүгүндөгү тоолор белгиленген. Бирок ошол картанын ортосунда кара эшик деген жазуу түшүрүлгөн бир такча бар эле. Бир убакта Бакыттын жанында катуу шак эткен үн чыкты. Ал чочуп кетти. Телескоп өзүнөн өзү бурулуп, айлана баштады. Экранда кандайдыр бир координаттар пайда болду. Ал координаттар картадагы кара эшиктин жайгашкан жери менен дал келип жатты. Терезенин сыртынан көк жипке оролгон куурай термелди. Кимдир бирөө жакындап келаткандай. Бакыт чуркап чыгып, обсерваториянын сыртында турган белгисиз адамды көрдү. Кара капюшон кийген, колунда таш сыяктуу бир нерсе бар. Ал Бакытты тиктеп туруп калды да акырын артка кете баштады. Бакыт анын артынан жете бергенде, ал адам тоо арасындагы жолдон бурулуп жоголуп кетти. Бирок ошол жерде бир нерсени түшүрүп кетиптир. Бул экспедиция номер 7-нин мөөрү эле. Темирден жасалган, ортосунда көз сүрөтү түшүрүлгөн. Кайтып келе жатып Бакыт жүрөгүндө азыркы сапар
жөн эле журналисттик кызыгуу эмес экенин түшүндү. Бул табышмак анын тагдырына байланып калган. Түн. Ал мейманканага токтогон. Кара тактай жанында. Аны кармагандан бери денеси кээде ысып, кээде суу түшүп болду. Кээде бөтөн үндөрдү уккандай. Анын көз алдына кубат келди. Эч үн жок. Болгону көзү менен бир сөз айткандай болду. Сак бол. Алар ойгонуп калды. Ошол эле учурда обсерваториядан да алып чыккан картада бир жаңы сызык пайда болгон. Ал карта өзү өзгөрүп жаткан. Бул белгисиз карта өзү көрсөтмө берип, кийинки жолду белгилеп жатты. 5-бөлүм. Кара эшик. Эрте таң. Бакыт чөнтөгүндө экспедициянын мөөрүн, белинде кара тактайды көтөрүп, карта көрсөткөн багыт боюнча Ош шаарынан чыгышты көздөй жөнөттү. Ал бара турган жер картада кара эшик деп жазылган, бирок реалдуу картада андай жер жок болчу. Демек, бул же жашырылган, же болбосо башка өлчөмдө гана бар болгон жай. Жол азаптуу эле. Жолдон чыкканда машинелер токтобойт. Акыры тоо тарапта малчыларга тиешелүү болгон унаага туш келип, андан ары жол жөө эле уланды. Карта көрсөткөн жерге жеткенде ал ойдо жок көрүнүшкө туш болду. Капчыгайдын ичи таптакыр башкача болчу. Жап-жашыл жайлоолордун арасында капкара тешик сымал ачык туюк жай. Дарактар бул жерден жайрылып кеткенсип, ортодо эч нерсе өспөй калган. Абадан муздак эле болгон. Ошол тешикке жакындаган сайын кара тактай ысып бара жатканын сезди. Андан нур чыгып жаткансып, көөдөнүн кызылдатып жатты. Бакыт мөөрдү алды. Эсине Кубаттын катындагы сөз түштү. Мөөрсүз ачпа. Бир көз ирмем ойлонуп туруп, ал мөөрдү жерге орнотуп, ташты анын жанына койду. Ошол учурда жер бир аз дирилдеди. Капчыгайдын ортосунда турган жалпак таш кенеттен экиге жарылып, төмөн карай түшчү тепкич пайда болду. Бул кара эшик болчу. Бакыт чөнтөгүнөн чырагын алып, акырындык менен тепкичтен ылдый түшө баштады. Ар бир кадамда кыштагы шыпырылган аба үн чыгарып жатты. Бул жерде бир замандарда адам болгону билинип турду. Бейкапар салынган эмес. Бул жай атайын курулган. Төмөн жакта кенен үңкүр ачылып жатты. Анын ичинде дубалдарга чиймеленген символдор, башкача айтканда, кара сууга окшоп кыймылдап тургандай сезилди. Ортодо болсо чоң, таш үстүндө бир адамдын сөөгү жаткан. Бирок эң коркунучтуусу, сөөктүн көз ордуна карайган тешиктердин ичинен ачуу кызгылт жарык чыгып жаткан. Жанында калган журналда мындай деп жазылган: бул эшикти ачтык. Теги дүйнө бизге карап турганын билдик, бирок бир жолу карагандан кийин алар сени унутпайт. Ар бир караш чакыруу, ар бир чакыруу кулчулук. Бакыттын жүрөгү солп этти. Бир маалда артында буттун үнү угулду. Кайрылып караганда эч ким жок. Бирок дубалдардагы көз сүрөттөрдү кенеттен жангандай болуп, үңкүрдү кандуу нурга бөлөдү. Тек гана жарык эмес, бул көздөр аны карап жатты. Ар бири тирүүдөй. Бирөөсүнүн ичинде Кубаттын элеси көрүнүп кетти. Кайрыл, азырынча кеч эмес, деп шыбырады үн. Бирок ошол эле учурда башка үн, терең, жиндин деминдей салкын үн, тумандын арасынан жаңырды. Сен эшикти ачтың. Эми биз киребиз. Бакыт шашып, жогору чыгып жөнөдү. Артына кайрылган сайын дубалдар тартылып, көздөр өчүп жатты. Бирок бир көз чоң, адам башындай болгон акыркы мүнөттө дагы аны тиктеп калды. Сыртка чыкканда күн батып бараткан, бирок таң калыштуусу чөйрө өзгөрүп кетипти. Дарактар, капчыгайдын кыры, айлана баары өңүндөй, бирок башка, караңгы. Бир гана үн: бул сенин дүйнөң эмес, бул алардын дүйнөсү. Бакыт ойлогон, ал кара эшикти ачып, кайра кайтып келгендей болду. Бирок чындыгында ал кайтып келбеди. Ал башка дүйнөгө өтүп кеткен болчу. 6-бөлүм. Орто дүйнө. Караңгыдан акырын жарык тарай баштады. Бакыт өзү жаткан жерин карап, таң калып калды. Ал таза, жаркыраган, бирок өтө сырдуу бир жерде экен. Бул жердеги асман жашыл түстө, ал эми шамал гүлдөрдүн жыты менен аралашып турган. Анын жанында бир нече адам жатты. Алардын жүздөрү тынчсызданган, бирок кубаттуу сезилчү. Алар да кайткандар экени көрүнүп турду. Жоголгон экспедициялардын жана ушул дүйнөгө келип калган
башка адамдардын руктары. Бакыт тургулаган сайын бир эски аял келип жанында турду. Сен жаңысың, деди ал жумшак үн менен. Биз бул орто дүйнөнүн тургундарыбыз. Биз силердин дүйнөбүздөн бөлүп алып калганбыз. Кайтпайбыз, бирок жашайбыз. Мени эмне күтөт? Деп сурады Бакыт. Сен бул жерге келгениңде сенин жүрөгүң кара тактайдын күчүнө байланган. Сен чечишиң керек. Кала бересиңби же кайтып барасыңбы? Аял анын колуна кичинекей кара таш берди. Ал таш ошол эле кара тактайдай, бирок кичинекей жана жылмакай. Бул экинчи тактай. Биринчи сен таптың, экинчиси чыгуунун ачкычы. Бакыт кайрадан жан артына карады. Ал жерде бир нече тунук тоннелдер болгон. Алардын айрымдары жарык менен толуп, айрымдары караңгыда калган. Кайсы жолду тандайм? Аял мүңкүлдөп, сенин жүрөгүңдүн үнү жалгыз чечим. Ошондо Бакытта бир ой пайда болду. Балким бул дүйнөдө калуу да, кайтып кетүү да жеңил эмес болчу. Ал эми сыртта кара тактайдын күчү күчөп бараткандай сезилди. 7-бөлүм. Сыноолор жана шарттар. Бакыт тунук тоннелдин бирине кирди. Ал туннел ичинен суук, бирок таң калычтуу жарык чачып турду. Тоннелдин аягында чоң дубал пайда болду. Дубал бетинде табышмактуу жазуулар жана сүрөттөр түшүрүлгөн болчу. Аялдан алган кичинекей кара ташты алып, дубалга тийгизди. Дубал жылмакай болуп, баягы белгилер так көрүнө баштады. Бирок кенеттен дубал кыймылдап, экиге бөлүнүп, артында жаңы жол ачылды. Ал жаңы дүйнөгө кадам таштады. Бирок ал жерде ар түрдүү коркунучтуу фигуралар, кайткандар пайда болуп, анын тынчын алды. Алар ага эки вариант сунушташты. Биринчи вариант: орто дүйнөдө кала берүү, бирок кайткандардын бир бөлүгү болуу. Экинчи вариант: чыныгы дүйнөгө кайтып, кара тактайдын күчүн колдонуп, чоң сыноодон өтүү. Бакыт үчүн жеңил тандоо болгон жок, бирок анын жүрөгү өзү туура багытты тандашы керектигин билди. Ошол сыноодо ал жашоодогу жана өлүмдөгү чоң тандоого туш болду. Анда анын күчү жана адамдык сапаттары сыноого алынды. 8-бөлүм. Чек арасындагы согуш. Караңгы туннелден өтүп, Бакыт жарыкка чыкты. Бирок ал жарык алчынык эмес, жалган жарык болчу. Ал бир убакта чыныгы дүйнө менен орто дүйнөнүн чек арасындагы түшүнүксүз чөйрөгө түшүп калган. Бул жерде убакыт токтоп калгандай, бирок бир заматта өткөн, азыркы жана келечек аралашып турду. Көз алдында эски советтик экспедициянын мүчөлөрү элестеп, алардын үнсүз кыйкырыктары угулду. Бакыт өзүн бир чек арада жүргөндүк сыяктуу сезди. Эки дүйнөнүн ортосунда. Ал жакта бир тарапта чыныгы дүйнө, экинчи тарапта орто дүйнө. Ал эми ортодо бүтүндүк жана баардык сыры сакталган кара тактай. Күтүлбөгөн жерден анын алдына ошол 7 окумуштуунун биринин элеси чыгып келди. Элестин көздөрү жалындап, үнү шылдыңдуу. Сен ойлойсуңбу? Бул оңой болот. Биз бул тактайды коргоп силерге билүүгө уруксат бербешибиз керек эле, бирок сен жалгыз эмессиң. Ал элес акырындаганда капсынан жолдун бир бурчунан өтө чоң кара уй чыгып келди. Бул ошол дүйнөнүн сакчысы. Ал Бакытты бекем тиктеп туруп: сен эми бизге катталгансың. Сага тандоо берилет: кайтып кетүү же бактылуу өлүм. Караңгы туннелден чыкканда Бакыттын көз алдында күтүлбөгөн көрүнүш ачылды. Ал өзү түшүнбөй бир чөйрөгө келип калгандай сезилди. Бирок бул түш эмес эле. Бул эки дүйнөнүн ортосундагы чек ара болчу. Бул жерде убакыт токтоп калгандай, өткөн менен азыркы, өлгөндөр менен тирүүлөр аралашып жатты. Өткөндүн сүрөттөрү. Ал жакта алыста күзгүдөй тунук көлдүн жээгинде советтик экспедициянын мүчөлөрү сымал фигуралар эбактан жүрүшүп жатты. Алар бир маалда куулушуп, бири-бирине карап сүйлөшүп, бирок сөздөрү угулбай тургандай. Бакыт жүрөгү мындагы атмосфераны бир заматта сезди. Өлүм жана өмүрдүн ортосундагы созулгуч чек ара. Алар өткөндүн эскерүүлөрү, бирок бир кезде өмүр сүргөн адамдар. Алардын жүздөрү кубанычка эмес, кайгыга толгон, бирок кайра келүүнү каалаган күчтүү рухтардын жүзү. Бакыт ал аймакта абдан муздак шамалдын жыты менен аралашкан суук салкындыкты сезди. Бирок анын ичинен үмүттөнгөн нуру да чыккан.
Ал орто дүйнө кайтып келе албай калган рухтардын жана адамдардын өзгөчө аймагы. Ал жерде бир аз алдыда, туман арасында жалгыз турган бир элес пайда болду. Сен жаңысың, жумшак үн менен сүйлөп ал элес. Биз бул чөйрөдө токтоп калган жандарбыз. Кайткандарыбыз жок. Биздин жолубуз сенин колуңда. Бакыттын колундагы кичинекей кара таш жаркырап, ал жарыктын энергиясын секиртип жатты. Бул таш сенин акырына чейин жетели деген мүмкүнчүлүгүң. Бирок кыйын жолду тандадың. Бул жерде сиздин дүйнөңүздүн эрежелери иштебейт. Кайрадан алыстан бир бийик үн угулду. Сен кайтсаң болот. Кайрылуу үчүн шылтоо бар, бирок шылтоо чынчылдык жана чыдамкайлык. Бул жерде алсыздар үчүн орун жок. Бакыттын жүрөгү кагып, ой жүгүртүп отурду. Ал кайтып кетүү жолун тандап, кара тактайдын экинчи бөлүгүн табууга аракет кыла турган болсо, ал орто дүйнөдөн чыга алат. Бирок ансыз жашоо чексиз жана айланып тургандай жайда уланат. Ал тумандан бир топ адам чыгып келди. Алар кайтыш болгондордун элестери эмес эле, тескерисинче кайткандар болушту. Алардын жүздөрү жашоонун, күчтүн жана күчтүү кемчиликтердин аралашмасы. Алар бакытты кыжырланып, көп суроолорду беришти. Сен эмне үчүн келдиң? Деп сурашты алар. Биз билебиз. Сен бул дүйнөгө кара тактайдын күчүн издегенге келгенсиң. Бирок бул күч жаман да, жакшы да. Аны пайдалансак өзүбүздү жоготуп алабыз. Анда бакыт мындай деди. Мен чындыкты билгим келет. Күнөөсүз адамдар эмне үчүн жоголду? Бул тактай эмне? Деди. Анда алардын бирөөсү мындайча жооп берди. Бул өзүңдүн ишенимиңди, жүрөгүңдүн күчүн сынаган шайман. Биз бир кезде аны колдонгонубузга өкүнүп, эми кайтпай калган адамдарбыз. Ошол замат бакыттын жүрөгүндө чоң согуш башталды. Бир жагы чыгууну каалаган, үйүнө кайтып баарын түшүнгүсү келген адам. Экинчи жагы бул күчтү жогору баалап, аны колдонууну көздөгөн киши. Ал тургай анын өзүндө да кара жана ак ойлор ортосунда күрөш чыкты. Сен баары үчүн тандооңду жасашың керек, деди эски аялдын үнү кулагына. Сенин жүрөгүң, сенин жалгыз коштоочуң. Бакыт ойлонуп жатканда кенеттен дүйнөнүн чегинде чоң жарылуу болду. Кара тактайдын күчү күчөп, орто дүйнө менен чыныгы дүйнөнүн ортосундагы чек ара кыйрап бараткандай болду. Сенин тандооң бул эки дүйнөнүн келечегин аныктайт, деген үн кайрадан жаңырды. Ошондо бакыт тиштерин кысып, өзүнө убада берди. Мен бул күчтү туура колдонуп, баардыгын туура жолго урам. Ал эми кара тактай эки бөлүккө бөлүнүп, кичинекей таш менен чоң таш болуп бөлүнүп, бир аздан кийин кайра биригип, жаркыраган жаңы белгилерди пайда кылды. 9-бөлүм. Тандоо жана курч күрөш. Кара тактай эки бөлүктөн биригип, бакыттын колунда жылтыраган белгиси сыяктуу жаркырап турганда, анын жүрөгүндө чечимди кабыл алуу сыноосу күчөдү. Орто дүйнөнүн күчү аны өзүнө тартса да, ал чыныгы дүйнөгө кайтып, бүт чындыкты ачууну чечти. Бирок кайткан деп ырасталган бул жол жөнөкөй эмес экенин дароо түшүндү. Кайтып чыгууга аракет кылган сайын ал орто дүйнөнүн капкандарын сезип, кыжырланып жаткан күчтөр менен бетме бет келди. Караңгы көк мантиячан фигуралар анын алдынан тосуп, үндөрү жаман шылдың менен чыңалды. Сен бизге тиешелүүсүң. Бул күчтү биз сактайбыз. Бакытка каршы чыккан күчтөрдүн бири алгачкы жоголгон окумуштуулардын руху болгон. Ал рухтун көздөрү жалындап, бакытка жини толгон үн менен: сен бизди кайра кайтаргансың. Биздин дүйнөбүздү бузба. Ошол учурда бакыт кара тактайдын кичинекей бөлүгүн көтөрүп, ал эми экинчи чоң бөлүгү көк жарык менен айланып турду. Ал анын энергиясын колдонуп, караңгы рухтарды тыюулап, жарык нурун бөлүп чыгара баштады. Сен биздин күчүбүздү туура колдоно албайсың, деп кыйкырды рух. Бирок бакыт көңүлүн топтоп, түбөлүк чыдамдуулукту жана боорукерликти эске салган сөздөрдү эстеди. Ошентип ал жаңы күчкө ээ болуп, рухтар менен күрөштө алдыга чыкты. Күчтөрдү жеңген соң бакыт туннелдин аягына жакындады. Ал жакта жаңы мөөрдү көрдү. Бул жолу аны кайра жабуу эмес, ачык кароо үчүн жасалган мөөр эле. Жарык күчөп, көзүнө уруна баштады. Көзүн ачканда ал кайра Оштогу обсерваториянын ичинде экен. Бирок анын колундагы кара тактай эми толук болуп,
жаңы символдор менен жаркырап турду. Бакыт кара тактайды жакшылап карады. Ал эми ошол учурда телефондон Кубаттын электрондук каттары түшө баштады. Аларда Кубат өзүнүн иликтөөлөрүнүн негизинде ошол кара тактайдын чыныгы күчүн жана тарыхын жазып калтырган. Катта мындай маалыматтар бар эле. Кара тактай бул байыркы цивилизациялардын илимий жана мистикалык ачылыштарынын жыйынтыгы. Ал күч өтө чоң, аны колдонуу менен убакыт жана мейкиндик менен ойногоо болот. Бирок күчтү туура колдонбосоң, ал адамды жана дүйнөнү жок кыла алат. Бакыт бул маалыматтарды окуп, жаңы максатты белгиледи. Күчтү туура колдонуп, Кыргызстандын тарыхын, табиятын жана адамдарын сактап калуу. Бакыт обсерваториянын жарыгында туруп алып, колундагы толук кара тактайды кармап турду. Ал эми анын көздөрүндө жаңы максат жана күч бар болчу. Кара тактай бул жөн эле байыркы буюм эмес. Ал кыргыз элинин өткөнүнө жана келечегине байланыштуу чоң илимий жана руханий ачылыштардын жыйынтыгы экенин Бакыт эми гана түшүндү. Ал Кубаттан калган жазмаларын, архивдерди кайра карап чыгып, ушундай жыйынтыкка келди. Кара тактай адамдын ички дүйнөсү менен тышкы дүйнөсүнүн ортосундагы көпүрө. Ал күчтү туура колдонсо, тарыхты сактап, адамзатка пайда алып келсе болот. Ал эми туура эмес колдонулса, жоголуу жана караңгы күчтөрдү чакырат. Бакыт өз иликтөөсүн Ала тоо гезитинде ачык жарыялаган жок. Себеби мындай сыр жалпыга ачык болушу мүмкүн эмес эле. Ал өзүнө жакын гана илимпоздор жана тарыхчылар менен бөлүштү. Бирок ал кара тактайдын күчүн коомдук кызыкчылыктын эмес, адамдык баалуулуктардын кызматында колдонууга милдеттенди. Бакыт үчүн бул башталыш эле. Келечекте дагы ушул сыяктуу сырларды изилдөө, татаал дүйнөлөргө жол табуу жана Кыргызстандын тарыхын сактоо үчүн күрөштү улантууну чечти. Ал эми кара тактай азыр анын үйүндө, сакталууда, тынчтыкта турат. Бирок ар дайым даяр болуп, жаңы сырларды ачууга чакырат. Кара тактайдын сыры бул тарых менен мистиканын, илим менен рухий дүйнөнүн кагылышкан ортоңку чек арасы болуп саналат. Бул окуя адамдын ички күчү, чечкиндүүлүгү жана чындыкка умтулуусун баяндады. Бакыттын сапары жөн эле журналисттик иликтөө эмес, ал Кыргызстандын жоголгон жана унутулган тарыхын кайра жандандыруунун миссиясы болду. Чыгарманын аягы.